1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Demek бардык соттук териштирүү иштери жүргүзүп атыптыр. Азыр биздин базада ограничениялар турат. Азыр эми бизди кайда көрдүм карашек кылат, как будто иштебегендей болобуз, бизди мыскылдагандай кылып коюшат. А мындай караганда элдин акын жеп жүрүшөт өздөрү. Көзүмүз көрмөй калыпты, колларыбыз палиатрит касал ашырдык, şu грен заводда немасынан жудаян вредный ишеди. Олар соттосо анан бизди үчүнчү тарап кылып кошуп койбойбу? Утуп алсак, силерге дагы беребиз, биз жүрө бериппиз да. азыркы күндө ушул бизге арызданган тараптын эч кандай мыйзамдуу укугу жок сиздерден үлүш жер сурашка. Туурабы? Кандай укугу жок. Көпчүлүктөрү акчалай турду өзүнүн ыктыяры менен алып кетип, ар биринин өздөрүнүн жазган тилкаттары бар. Ошол жерде акыркы калган гана ушул 5-6 гана мүчө калган. Калгандары өздөрүнүн акчалай түрдө пайларын алып чыгып кеткен. Жерлер өзү иштетип атат. Ал жердечи бирок эч кимге сатылып кеткен эмес. Жер турат. Жер турат ошо. Жер турат. Бизге азыр ушул калып калган 1 гектардын 70 сотуктан 5 сотуктан гана жер берип койсо деген өздөрүнүн суранычтарын, өтүнүчтөрүн билдирип атат. Ассаламу алейкум, урматтуу Шибеге программасынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү чыгарылышта биз атактуу Ош Жибек айыл чарба кооперативи жөнүндө сөз кылабыз. Азыр эми мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, ушу Атабаева деген көчөдө турам. Мен Ош шаарындагы мына ушул мен көрсөтүп аткан тала, ушул жалпы аянтта ушу 5 гектардын 6 гектардын тегерегинде деп атышат. Ушул 12 адам, ушул арызданган адамдар. Мына ушул жерлер азыркы күндө чынча дегенде кимге арендага берилип, ким тарабынан берилгендиги бизге да күмөн болуп турат. Бирок бизге жеткен маалыматтарга караганда азыркы күндө ушу Абдилаева Барчынай деген ушу кооперативдин жетекчиси катары кызмат кылат экен. Ошого таандык деп эсептелинет экен. Бул эми ушул Ош Жибек кооперативинин жери деп эсептелинет да. Буга чейин эми кооперативде союздургандан кийин бир топ адамдар кооперативди жетектеп келишкен, бирок алардын көбү эми өтүп да кеткен да, эми аркы дүйрөгө кетишкен. Албетте бул мыйзамдын тартибинде кетип бараткан адамдардын суранычы. Буга чейинки мына ушул адамдардын тарабын талашкан адвокаттар, укук коргоочулар дагы муну бизге тастыктап берип атат. 1994-жылы чыккан ушул айыл чарба министрлигинин атайын токтомдорунун негизинде азыр ушул жер талашка түшүп атат. Албетте, Шибеге программасы аркылуу бул көйгөйдү чечип жиберем деген ойдон алысмын. Анткени дал ушул чиелүү маселенин айланасында соттук териштирүү иштери жүрүп, жада калса жогорку сот тарабынан чечимдер чыгып, аны талкууга алууга жатпайт деген да жыйынтыктар чыккан. Бирок Шибеге программасы аркылуу жогорудагы чечимдерге нааразы тараптын ойлорун ортого салууну туура көрдүк. Анткени канчалык мыйзамдуу же мыйзамсыз кайрат козутулган иштин жүрүшүндө кандайдыр бир адилеттүүлүк чырылдагандар тараптан чыгып калар деген максатта анда биринчи тараптын оюна баам салалы. Эскерте кетүүчү жагдай программада чагылдырылып жаткан маселе оор болгондуктан айтчу дечүлөрдүн арыз муңдарына кенен чонон убакыт берилет. 2007-жылы пенсияга ушул жерден чыгып кеттим. 2004-жылда кооператив башталды. Завод менчикти эле башталды. Менчик болгондо стоимосту 80 миңге гана бааланды. Жашы деле бир топко жетип калган бул эленин аты жөнү Уулкан Райымжанова. Ал 1972-жылы жибекчилик кесиби боюнча атайын билим алгандан соң ошол маалдагы дүркүрөп иштеп турган Ош Жибек айыл чарба кооперативине ишке кирген. Кыргызстанда биринчи жибек уругун чыгара турган жападан жалгыз заводунун акыркы жумушчулары. Ал 2007-жылга чейин иштеп, ардактуу пенсияга ушул мекемеден чыгыптыр. Айтымында аталган заводду менчиктештирүү 2004-жылдан башталган. Жалпы баасы болгону 80 миң сомго эле бааланып. Азыркы жалаң байлар байыр алышкан Оштун резиденциясынын 22 гектар жери дагы кооперативге тийиштүү болгон экен. Кийин жапалак айыл өкмөтүнө өткөрүлүп берилгенден соң жер жеке менчиктерге сатылып кеткен. Андан башка жер жайнаган тыт көчөттөр орун алган аймактар кай тарапка бөлүштүрүлгөнү белгисиз бойдон. Ал эми Уулкан эне кооперативдин андан кийинки тагдыры тууралуу айткысы келди. Анан ошо биз чыгып кеткенден кийин бул жерде местный комитети калат. Директор өтүп кетет экен, Кадыралиев. Онун ордуна Өмүрбакы деген бала болот экен, бухгалтерыбыз. Ол кийин өтүп кетти. Ол өтүп кеткенден кийин аялы баласын өткөзүп коет. Бир 10-класс бүткөндө баласын өткөзүп коет печатта. Местный комитетибиз бар, директор печаты бар. Ол анан баласын Россияга жөнөтүп берип, апасы өзү болуп калат. Барчынай Абдылаева деп. Бул кооперативге өзү төрайым болуп калып,
Ошондон 5 кооператив болуп түзүлөт. Иштебеген адамдар 5 кооператив болуп түзүп алып, ошо жерлерди ээлеп алышат. Ушул жерлерди же ошол неме жерлерди, эгин эгүүчү жерлер. Олар анан кийин сатышат, үлүшкө берет, үй салгандарга сатат, ушинтип бизге айтпайт. Биз билбейбиз. 2014-жыл анан кийин ушу бирөөлөр айтыптыр, ой, силердин жериңерди баарын сатып атат го, чекке алышып атат. Анан кийин булар баары топтолуп мына ошо аял анан кийин баарыбызды баштап жүргүлөчү биз деле барайлы. Анан 2014-жылдан баштап арыздана баштадык. Арызданып, канча жерлерге бардык, СМД жүрдүк, Финполицияда жүрдүк, прокуратура, сот, эки тарап болуп соттошуп калдык. Биз олорду бердик да. Кийин булар Жапалак айыл өкмөтү менен соттошуп калган экен. Баягы жердин көбүн Жапалак айыл өкмөтү өзүнө алган экен да. Жер. Олар соттосо анан бизди 3-чү тарап кылып кошуп койбойбу? Утуп алсак, силерге да беребиз деп биз жүрө бериппиз да. Кийин министерстводон соттон ана чечим чыгарып, жер берилсин, кайтып өздөрүнүн иштеген адамдарга деп келет. Сот чечими чыкты, бардыгы болду. Кана ошо чечим? Кооперативде да. Кооперативде. Анан Бизге бербейт да. Ошо боюнча, ошо чечим менен жүрсөк, беребиз. Беребиз эжеле беребиз дедик го деп, ошо боюнча бербей койду. Ким бербей койду? Ошо Абдуллаевалар да, Момуев да. Челендерди чакырган жок, чогулуш кылган жок. Жалпы канча гектар жер бар экенин билдиңиздер кийин? 17 гектар калган экен. 17 гектар ошол союз ыдырагандан кийин, токтогондон кийин, завод токтогондон кийин. Айыл Жапалак айыл өкмөтү алып алгандан кийин 17 гектар жер калган экен. 17 гектарды азыр канча адам эле сатып атат? Ошо сатып бүттү да 5 кооператив иш нерсе калбады. Анан ошонун ичине мына 5 гектар 70 сотук жер бул үлүш болгон. Сизге канча сотук жер тийиш керек сиздин багыңызча азыр? Мага 5 сотук. 5 сотук жер бериш керек. 5 сотук. Бирок азыр 1 сотукта жер калган эмес. Ханзада Ниязованын айтымында Ош Жибек айыл-чарба кооперативинин ички мүлктөрүн айтып санап бергин келбейт. Мисалы үчүн узундугу 40 метр келген 6-7 чоң цехтер, заводдун карамагындагы имараттар тууралуу. Мага болгону кооперативге тийиштүү үлүштөгү жерлерден чек керек. Чалым Өсөр Ниязов деген дагы ушул мекемеде 25 жыл иштеген. Туура үй жай алганбыз, бирок мыйзамда жазылган жер үлүштөрүнөн дагы бизге тийиштүүсү болуш керек эле. Мен ушул доомат менен 2020-жылдан бери чуркап жүрөм дейт. Азыр эми бизди кайда көрдүм карашек кылат, как будто иштебегендей болобуз, бизди мыскылдагандай кылып коюшат. Мындай караганда элдин акын жеп жүрүшөт өздөрү. Менет кылган эмес, тер төккөн эмес. Абдуллаева Барчын деген азыр Исмайыл Өмүрбакы дегендин аялы экен. Ал Исмайыл Өмүрбакы ошо жерди көп сатып коюп, неме кылган үчүн уголовный иш козголгондо эшигин асынып алган экен 13-жылы. Андан кийин анан кайра эле 1 айдын ичинде 2 жолу, 3 жолу протокол түзүшүп, кооператив түзүшүп, анан ага өткөзүп, бунамга өткөзүп, акырында жерди сатып жүрөт. Биз 20-жылга чейин билбедик. Бизди баягы отуруп тургула беребиз десе 3 жолу жазып берген бар, 4 жолу. Соттон кызыл книганы алып алалы, анан беребиз силерге десе. Жазып берген каты какта? Бар бизде. Копиясын прокуратурада болсо керек, сумкабызда бар да бизде бар. Анан берет экен деп эле жүрсөк, бербейт экен. Мындай байкасак, биз тууралуу эчтеке жазылбаптыр. Кийин түшүнүп калдык. Анан 20-жылдан буягына азыр 21-22 2 жылдан бери эми азыр башкадан арыз жазып жүрөбүз азыр. Ошол. Келиңиз кара. Анан айтат, силердин дейт кагазыңар болбосо дейт бизде. Эмне менен доказат кыласыңар дейт. Бизге чакырып туруп, мына кооперативге член же болбосо мына жер силердики деп кагаз берсе болобу? Бизди чакырбаса, кошпосо каяктан асмандан алабыз бу кагазды? Сиз канча жыл иштедиңиз бул жерде? Мен 10 жыл иштедим. Менин чалым 25 жыл берди иштеди. Ушул эле кесипте оны Кытайдан бир уруп кеп калган экен. Акташта иштеп берди. 2000 30 жыл иштеди, бардыгы болуп ушу Шолково түстүдө. Сиз ооба мен аламын деп ошо суранып жүрдү ошол дагы. 3 жыл болду өтүп кетти. Men 20 yil ishladim. 20 yilda ichida o'pka bilan og'rib, больницаларда yotib, oxiri invalid bo'lib. Мен бул чоң заводдо 20 жыл иштедим. Ден соолугуман ажырадым. Жапалак айыл өкмөтү менен соттошуу башталганда бизди 3-чү тарап катары кошушкан. Утуп чыксак силерге да 5 сотуктан жер беребиз деп убадалаган. Бирок алдап калп айтышкан экен. Иштери бүтүп, эшеги ылайдан өткөн
соң 5 кооперативдин ээлери бизден силер үлүшүңөрдү убагын деле алгансыңар. Мындан ары калган мүлктөр боюнча суранбагыла. Анткени кооперативдин силерге карызы жок деп айтышты. Документ turibdi. 14 yil ishladi. Bunaqa maylislarga, bu narsalarga chaqirmadi. Shu yerdan kasal bo'lib Бизди эмне үчүн үмүттөндүрүшөт? Эгер алар сатып алышкан болушса, эмне үчүн ошол убакта бизге эскертишкен эмес? Мисалы үчүн мен эч нерседен кабарым жок. Өзүм болсом айыпмын, көчөдө калган жокпуз. Бирок эл 1 сантиметр жер таппай кыйналып жүрүшсө, булар шаардын так ортосунан сонун бак дарактуу жерлерди ээлеп, каалагандай сатып, жыргап жүрүшө береби? maylisga chaqirsa, sotga chaqirsa kelaverdi. Bekardan mana Бул урматтуу көрүүчүлөр Швега программасына акыйкатты издеп кайрылышкан жарандардын үнү болду. Буга чейин укуктарын талашып каккылабаган эшиктери да калбаптыр. Жалпы 8 адам, кооперативдин мурдагы мүчөлөрү Уулкан Райымжанова, Насханим Кучиева, Адына Исмаилова, Мисраткан Жороева, Канзада Ниязова, Матлюба Абдрахманова жана Саадат Шамбековалар 2018-жылы кооперативдин ушул таптагы төрайымы Барчынай Абдиллаевага атайын кайрылуу катын дагы жөнөтүшкөн. Албетте, Кыргыз Республикасынын жер кодексин ишке киргизүү жөнүндөгү Кыргыз Республикасы мыйзамдарына таянышып, андан сырткары 2020-жылы арызданган тараптардын өтүнүчү менен Жогорку Кеңештин депутаты Нурбек Алимбеков тарабынан ошол кездеги премьер-министр Мухаммедкали Абылгазиевге чейин Ош Жибек айыл чарба кооперативинин мурунку кызматкерлеринин көрсөтүүсүндөгү азыркы жетекчилеринин жер маселелерин чечүүдөгү мыйзам бузуу иштери тууралуу катын дагы жөнөтүшкөн. Ал арада ошол маалдагы губернатордун орун басары Ахматжан Махамадов тарабынан эки тараптуу жолуктуруу, беттештирүү аракеттери да көрүлгөн экен. Элдештирүү аракетинин жыйынтыгы болбогондон соң Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттигине Ош облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты тарабынан кооперативдин мүчөлөрүнө жер үлүшү, мүлк үлүшү берилгендиги боюнча талаш маселе Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна чейин барып аныкталып, чечим чыккан учурда деле Ош Жибек айыл чарба кооперативин реформалоо Кыргыз Республикасынын президентинин 1994-жылдын 22 февралындагы жер жана агрардык реформаны тереңдетүү чаралары жөнүндөгү указынын талаптарына ылайык келбегендей көрүнөт. Анткени бул кооперативди же чарбаны реформалоо Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтоо менен бекитилбегени күмөн жаратат. Ал эми эки тараптын соттошуу процесстери башка жагдайлар менен гана жүргүзүлгөн деп конкреттүү сунуш дагы жөнөтүлгөн экен. Жогорудагы маалыматтар биринчи тараптык болду. Эми биз мындан ары экинчи жактын оюн дагы ачык беребиз. Анткени азыркы Ош Жибек кооперативинин жетекчисинин тагыраагы Барчынай Абдиллаеванын айтымында жогорудагы жарандардын арыз муңу мыйзамга дагы даттанууга дагы туура келбейт. Анткени кооперативди кайра курууда, уюштурууда биз өкмөттөн өз акчаларыбызга сатып алганбыз. Демек бул биздин жеке менчигибиз. Андан берки комплекстүү мүлктөргө эч кимдин көз артуусу мүмкүн эмес. Калган мүлктүн түрүнө карабай кандай максатта пайдаланабыз, өзүбүздүн гана карамагыбызда дейт. Жанагындай тил каттарды жазып берип, анан үчүнчү тарапта кошулгула, мына жогорку соттон утутабыз, мына Кудай буйрса баарыбыз жолго коюлуп атат. Силердин да ушу сураган деген үлүшүңөрдү Кудай буйрса берип калабыз, жыйын өткөрүп, жыйын чечими менен деген тил каттарды эмнеге жазып бердиңиздер эле? Анан ушул Абдыгапар агай кошулган дагы бир иштер болуп атат. Мисалы, бул жерде тил кат жазып берипсиздер, 23 000 сом алганыбыз чын. Топосъемка үчүн, анда мындай дегендерди. Эмне үчүн мындай аракеттерге баргансыздар? Эгерде сиздердин үлүшүңүздөр өзүңүздөрдүкү болсо. Ал топосъемкага неме кылганын мен билбейт экенмин. Бирок мен ал жаздырып алганы биз шаардык сотко барганда булар үчүнчү жак болуп сот тартып койгон да. Сот кайка тартып койгон? Сот үчүнчү жак кылып аларды сотко кошкон да. Сот тарабынан үчүнчү жак болуп кошулган. Тартылган. Процесстерге. Процесстерге кошулушкан. Анан процесстен чыккандан кийин алар ошондой жүйөлөрүн айткандан анан мен неме кылдым дейм, канча жыл иштешкен, анан ошол кооперативдин жыйындарында эгер неме болуп калса ушу сот иштери жакшы жакка чечилсе неме кылабыз деген, бирок жер беребиз деген эмес, ошо жакшы жакка чечилсе. Эмне кылабыз дедиңиздер? Так эле айтсаңыз. Эми эгер сот жакшы тарапка, жакшы жакка чечип берсе, эмне кылабыз дедиңиз? Эми ошондой жардам беребиз деп неме кылгам. Эмнеден жардам бересиз? Жер жактан жардам бересиздер, башка эмне? Эми ошондой сурашкандан булар бирок өздөрү менден
көп эле неме кылып коркутуу кылып ар жерлерге издеп барып мени көп неме кылышкан да. Кимдер коркутушту? Ушул азыркы арызданып аткансыздарбы? Канча жолу ушул мен ишканама барып, үйүмө барып ар кандай немелерге барышкан да. Провокациялык иштерди уюштурганбы? Ошондойлорду кылышкан. Анан мен ошодон неме кылып, майли сиздерге иш бүтсө, сот бүтсө жардам берем деп неме кылгам да. Ушул жана топо съемка боюнча акчаларды эмнеге жыйнадыңыздар эле? Эмненин негизинде жыйнадыңыздар эле? Жыйнаштын кереги жок эле го дейм да, аксакал. Эмне үчүн аларды алаксыз деп аларды үмүттөндүрөбүз деген бул жерде мындай закон тилинде эмес, мындай жатык тил менен сүйлөшүп атабыз да. Мен бул жерде топо съемка деп бирден да акча кылаган эмес. Бул жерде турат, сиздин колуңуз турат. Неме? Кайсы жыл экенин жазбапсыз, бирок биз Жээнбекова, Огулай, Момуев, Абдыгапар, Исмаилов, Рахим ушул 8 адамдан 23 000 сом алганыбыз топо съемка үчүн анык. Жээнбекова деп турат, Исмаилов деп турат, Момуев деп турат. Огулайдан сурасаңыз, ошол билет Огулай. Азыркы күндө ушул Ош Жибек кооперативинин төрайымы катары мисалы. Булардын маселесине сиз кандай баа бересиз азыр? Так эле айтсаңыз, мисалы, берилбейт, алар мыйзамсыз иш аракеттерди жүргүзүп атат деп. Булар чынында мыйзамсыз иш аракеттерди кылып атат. Канча жолу булар УВДга жазышты, 2 жолу УВДга. Алар мындай жоопторду беришти. Бул соттук тарапта же болбосо жогорку органдарга кайтар неме кайрыласыздар деп. Андан кийин булар прокуратурага 3 жолу жазышты. 3 жолусунда деле прокуратура ошондой жоопторду жазган. Ар прокуратуралар жаңыланган сайын булар ошентип жазып бизди чынында так 7 жыл 8 жылдан бери аябай ушундай моральный жактан, психикалык жактан аябай бизге ушундай зыян келтиришат. Законный болсо сотко кайрылып, силер да өзүңөрдүн үлүшүңөрдү ажыратып алгыла деп атат. Эгерде 94-жылкы токтом эгерде сот тарабынан чын эле баягы туура экендиги аныкталса, анда алар өздөрүнүн тиешелүү кешигин алат деген чечим чыгышы мүмкүн, бирок ал эрте. Бирок ошого карабай мына госрегистр деп коебуз, мамлекеттик кадастр кызматы ушул сиздер азыркы учурда ишмердүүлүгүңүздөрдү жүргүзүп аткан ушул чарбадагы 5 гектар 70 соток боюнча, мисалы биз барып картаңыздарды карап көрдүк. Ал жерде бир канча сатылган участкалар боюнча кызыл китеп бериле эле экен. Себеп дегенде соттук процесстер, териштирүү, тергөө иштери болуп жүргөнүнө байланыштуу. Бул жерлер сатылганы боюнча сизде бир маалымат барбы? Жок, кандай маалымат жок. Канча карамаңызда жалпы ушул жериңиз бар азыр? Сиздин карамаңызда? Мен карамагам, же ишкананыкы бар. Ишкананын карамагында. Ишкананыкы ошол 170. Азыр 170. А буга чейинкилер эмне болду? Бул жердегилер жок, буга чейинки жерлер эмне болду? Бөлүнүп кеткен бар. Жалпы канча гектар жер жердеги 170 та бөлүнүп кеткен бар. Азыр эч нерсе жок. Жок, Ош Жибектин баланста жок да жер. Ош балансынын эмесинде, кооперативинин балансында бир дагы сантиметр үлүш жер жок. Бөлүнүп кеткен. Дыйкан чарбалар бөлүнүп кеткен. Өздөрү юридический. Сиздер сатасыздарбы, эмне кыласыздар, өзүңүздөр билесиздер аны. Бул эми юридический өзүбүз башчыбыз. Конечно. А бул азыр биздин ушул госрегистрге барсак, айтты эч кандай сатылып элек, где-то бир 5 гектарга жакын ушул Ош Жибек кооперативинин балансында турат деди. Буга сиз эмне дейсиз? Мына менин интервьюлар бар. Туура эмес. 4 гектарды жапалак менен алмашылып кеткен. Бул жерде Ошто 170. Жок, кайракы жерлер экен. Бул жер азыр Атабаева көчөсүндөгү жерлер, бул сулуу жерлер. Сулуу жерлер 4 гектарыны жапалак пайдаланат да. 4 гектарын жапалак пайдаланат. Ооба. Бизге 170 эле азыр. 170 эле калган. Бирок ал дагы сатылып жок. Сатылган эмес, дыйкан чарбаларга бөлүнүп берилген боюнча. Бардыңыздар өзүңүздөр иштетип атасыздар. Иштетип атат, ал эч ким стройко салган эмес. Ошол айдоо жер пайы маке кишип атат, картошка эгип атат, пайдаланып атышат. Сиз эмне дейсиз бул боюнча? Мен деле бул аксакалдын сөзүн айтам, анан ошол эгил немелер иштетип атышат, анан тыт катарлар турат, ошо боюнча эле эч кандай неме болгон жок, ошо боюнча эле турат баары. Эмне боюнча турат? Ошол эле кооперативдин балансында турат. Эч кимге сатылбаган бойдон эле. Сатылбаган боюнча эле турат, ошо тыттар турат ошол жерде баары эле. Демек, мынакей азыр мына арай көз чарай сүйлөштүк. Мисалы экинчи тарап кече эле бизге маек берип койгон. Азыр мисалы биз сиз менен жана башка дагы мүчөлөрүңүздөр бар эле келбей калыптыр. Башка кооператив, жалпы 5 кооперативдин жетекчилери, төрагалары келиш керек эле. Бирок эки гана кооперативдин төрагалары келди. Бирок жалпы жонунан сиз башында турасыз, мисалы Ош Жибек кооперативинин башында турасыз. Бул ишкананы төрага болгондо, жолдошум төрага болгондо. Жолдошум 2013-жылы өтүп кеткен. Андан кийин балам неме болуп жүрдү, төрага болуп жүрдү. Андан кийин ал биз
неме кылып мына турмуштук шартка байланыштуу мындай соттук иштерге байланыштуу чынында кыйналып анан балам Россияга кетти. Анан андан кийин мен неме кылып атам да, 4 айым болду. Азыркы күндө ошол бизге арызданган тараптын эч кандай мыйзамдуу укугу жок сиздерден үлүш жер сурашка. Туурабы? Андай укугу жок. Ошол баягы жогорку инстанциялар жазып бергендей, алар ошо сотко кайрылса болот. Жоюлуу ишкананы жана сатуу бул эки башка нерсе да. Ошону биз бул эжелерге түшүндүрүүгө аракет кылып атабыз. Ошол сиз айтып аткан 94-дагы пунктун карасаңыз, преликвидация деп атат да, жоюлуп атканда деп атат. А бул жоюлуу эмес, бул жерде сатылып атат. Ал боюнча сизге азыр договор купли-продажа, мамлекет канчага саткан, кандай оценка болгон баардыгын азыр документтери көрсөтүп беребиз. Бул багыттагы маселенин чоо жайын юридикалык жактан иликтеп, жактап жүргөн экинчи тараптын адвокаты Замирбек Адигинеевдин пикиринде, Ош Жибек кооперативинин айланасындагы соттук процесстер дээрлик 7 жыл бою жүрүп келе жатат. Ал арада 3 инстанциядан өтүп, жогорку сотко чейин жетип, бул маселеге толук чекит коюлган. Демек, ушул учурда аталган кооперативдер өздөрүнө тийиштүү мүлктөргө мыйзамдуу ээлик кылышат дейт. Окуянын чоо жайы ушул тапта эмне болду? Чын эле чекит коюлганбы? Же талаштуу жагдайлар мындан ары дагы улана береби? Юридикалык аракеттердин жыйынтыгына кулак төшөйлү. Ушу үлүш жерге дагы алган акыбыз бар экен деп 94-жылкы чыккан токтомдун А жана Б пункттарын алып алып туруп, ушундай таризде бизге арызданып келишти, чынын айткандачы. Мен арыздануучулардын кыскача жүйөсүн уктум. Ошол боюнча жооп берсем, булар 94-жылдагы өкмөттүн токтомуна шилтеме жасап атат. Ал эми ал шилтемеде эгерде мамлекеттик ишкана жоюлуп кетсе, анда ошого тиешелүү жерлерди, ошол жерде иштеген эмгек жамааты үлүш катары алса болот. Мурда иштеп кеткен дагы. Мурда иштеп кеткен дагы. Бирок бул жерде бир юридикалык чоң тонкист бар. Эгерде бул мамлекеттик ишкана жоюлуп кетсе, бул учурда бул мамлекеттик асыл чарба племенное хозяйство Ош Жибекте айтылчу орусчасында. Бул менчиктешилип кетип атат. Бул сатылып кетип атат. Бул жоюлган жок. Бул 2005-жылы ошо айыл чарба министрлиги бул ишкананы приватизация кылган. Ошондо ар кимдер сатып алабыз дегенде ошол жерде иштеген жамаат биз өзүбүз сатып алабыз деп пайларын чогултуп, ошо пайлардын негизинде 426 миң сомго мамлекеттен булар сатып алган. Приватташтырып. Бул менчиктешилген нерсе. Азыр бул эжелердин дооматы эмне болуп атат? Бул ишкана жоюлуптур, биздин үлүш деп. Эгерде бул ишкана жөн эле өкмөт ликвидность боюнча баягы өзүн актаба деп жоюп салса, анда ошого тиешелүү болгон жамаат аны алса болот. Бул жерде мамлекет бул мамлекеттин балансында турган мүлктү сатып атат. Бул сатып алып атат. Башкача айтканда, сиз бирөөдөн жерди сатып алсаңыз, кимдир бирөө келип бул мага тиеш керек экен деп. Извините, эгерде бул ишкана жоюлуп кеткен, ошон үчүн бул жерде жоюлуу жана преобразование деген бар, юридикалык терминдер бар да. Бул өзгөрүлүп атат. Ошон үчүн бул жерде ал эжелердин келтирип аткан жүйөлөр негизсиз. Экинчи жагдай, бул эжелердин маселеси боюнча булар бир нече жолу ошол кезде Алмазбек Атамбаев кийинки каттары бар, азыр көрсөтүлөт сиздерге. Кийинки президент, азыркы Садыр Жапаровго, экотех инспекция, облайт айтор бардык каттары бар, бардык мамлекеттик ушуга тийиштүү болгон органдардын бардыгы, финансовый полиция, экотех инспекция, УВД, прокуратура бир нече жолу текшерип келип чыгып, эжелерге сунуш берип атат арызданчу. Ооба, эгерде сиз келтирип аткан жүйөлөр 94-жылдагы негиздеп аткан токтомго негиз кылып атсаңыз, аны карай турган сот, биз эмеспиз. Сотко арызданыңыз. Менин мондай үлүшүм бар эле, үлүшүм калбай калды. Үлүшүмдө баягы талап кылуу деген есть да, истребование с чужого незаконного владения дейт. Бирөөнүн мыйзамсыз ээлигинен өзүнүн үлүшүн тартып алуу деген атайын норма бар. Бирок аны прокуратура биздин компетенцияга кирбейт деген сайын бул эжелер өзүнүн чындыгын ошол органдардан издеп атат. Биз эжелерге айттык, эгерде жүйөлөрүңүздөр болсо, сотко бир жолу арыз менен кайрылдыңыздарбы? Же сот бир жолу сиздерге баш тартты, эгерде сот баш тартса дагы бир кайрылсаңыздар болот. Бирок сиздер сотко кайрылбай туруп, чече турган органга кайрылбай туруп, башка органдарга кайрылып атасыздар деген маселени коюп атабыз. Бирок булар ошого карабастан өзүнүн жүйөлөрүн айтып келип атат. Ал эми арызданган тараптын мурдагы адвокаты Зейнеп Токторованын өзү келе албагандыгына байланыштуу анын пикирин телефон аркылуу алганбыз. Жогорудагы маселенин жүрүшүнө жеке көз карашын билдирген. Мына эки положенияны карасаңыз, даталары окшош, номерлери окшош да. Оппоненттер айтып атат, силер ошол биринчи о преобразовании деген положение бар да, жүйөлдүн. Ошол норма менен мындай руководствоваться кылышып атат да. Силер уже пайыңарды алгансыңар,
кечирип койгула, биз силерге эч нерсеге милдеттүү эмеспиз деп атат да. Бирок экинчи ошол эле күндө ошол дата менен кабыл алынган земельный доля үлүш жөнүндөгү положенияны нормаларынан да көңүлгө алышпай атат да. Бул аксакал энелер бар го, булардын көйгөйү положение земельной доли деген менен регулироваться кылат да. Ошол жерде кайсыларга үлүш положено деген пункттары бар, биринчи, экинчи пункттар. Ошо мурда иштеп кеткен, пенсияга чыккан деген сөздөр бар. Биз ошолорду айтып эме кылсак, соттон аркылуу айтып атышкан да оппоненттер. Ой, биз ушу сотту бүтсөк эле силерге бөлөбүз, ушул ак көз кара көздөргө бөлүп береличи биз дегенде соттор ишенген да буларгачы. Ишенип анан прокуратуранын арызын канааттандыруусуз калтырган да. Карасаңыз, мындайча айтканда, элди колдонушканда аксакалдардычы. Ошентип колдонушу анан прокуратуранын арызын канааттандыруусуз калтырып алышып, бирок бөлүп бербей жүрүшөт да. Кооперативдин башчысы болуп, эки төрага болгон. Экөө тең ааламдан өтүп кетти, жаткан жери жайлуу болсун. Булар эмне үчүн ошол маалда келип, ошо төрагаларга келип, биздин үлүшүбүздү төлөп бер деп айткан эмес да, бир жагы. Үлүшүбүздү бер деп айткан эмес. Анан акырында келип мына сот процесси жүрүп кеткен 14-жылдан бери. Ошондон бери жүрүп отуруп, булар дагы кошулуп, биз дагы үлүш алабыз дешип, кошулуп жүрүштү. Акырында анан баштагы төрагалар буларды иштен чыгарып, өздөрүнүн үлүштөрүнү берип, кадимкидей. Өздөрү биз иш токтогондугуна байланыштуу, айлык жок, эч нерсе жок, кетебиз дешип, өздөрү иштен чыгып кетишкен. Дал ушул максат менен жогорудагы талаштуу мүлктөрдүн документ иштери менен так жана анык маалымат алуу максатында Оштогу кадастр мамлекеттик мекемесине дагы бардык. Ушул учурда Ош Жибек айыл чарба кооперативине тийиштүү мыйзамдуу канча гектар жер үлүшү бар деген максатта. Эч кимдин укугу катталбай турат бул жердечи. Бул жол 3,5 гектардын бизде эч кандай каттоодон өткөн эмес да, бизде маалымат жок. Анан бизден каттоодон өтпөй туруп, алды саттуу иштерин жасай албайт эч ким. Азыр ушу сот иштери жүрүп атыр, Ош Жибектин менчикке өткөн жерлер экен. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мынакей бизге кадастр мамлекеттик ишканасынын адистери жетекчилиги өзү баш болуп, монтип көрсөтүп берип атат. Азыр канча аянт боюнча кетип атат бул соттук териштирүү иштери? Бул жерде 480 квадрат метр экен. Андан башка мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Демек, бардык соттук териштирүү иштери жүргүзүп атыптыр. Азыр биздин базада ограничениялар турат. Аны эч ким алып сата албайт, соттун акыркы чечими чыкмай сайын. Чоң жардам бердиңиздер, урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей биз ушуга чейинки айтып аткан, делип аткан жогорудагы маалыматтарды тескеш үчүн, мындай бир акыйкаттуураак болуш үчүн, ачыгыраак болуш үчүн ушул кадастр мамлекеттик ишканасынын ишканасына келип, жетекчиси менен жана анын жардамчылары, ушул атайын өкүлдөр бизге көрсөтүп беришти. Мына азыр сиздер көрүп турган могул кызылга боелуп турган линиялар боюнча мурда алды сатып болгон иштер болгон да. Азыркы күндө мына ушул соттук териштирүү иштери жүрүп жаткандыгын мына ушул мамлекеттик кадастр мамлекеттик ишканасынын өкүлдөрү өздөрү да такташууда. Бул маселенин айланасындагы чиелүү көйгөйлөрдөн Ош шаардык прокуратурасы дагы кабардар. Анткени арызданган тараптар бул мекеменин эшигин бат-баттан каккылап турушат. Жаңыдан келген прокурор козулуп жаткан иш боюнча бизге мына буларды билдирди. Жер талаш боюнча 5 гектарда жери бар булардын. 5 гектарда жери бар, ошонун бир 1 гектар 700 соткасы менен ушул ошол жери боюнча талаш тартыштар болуп атат. Булар боюнча айттык, эми жарандык тартипте соттошуп, сот менен чечип алалы депчи. Эми биз барып бөлүштүрө албайбыз. Бир тарап уттуруп ийген, бир тарабыначы. Анын баянда карап туруп, кылдаттык менен текшерип айтып берген. Жерлериңер турат. Булар жерлериңер турат. Жерлериңер сатылбаптыр. Сатабыз деп бая чын айтсам убагында сатабыз деп бир кандайдыр бир аракеттер болуптур. Аракеттер болгондо биз доо арыз берип, биз утуп чыгыптырбыз. Мен аны ал кезде иштеген эмесмин, утуп чыгыптырбыз. Утуп чыгып,
Анан баягы жер кайра өздөрүнө калып, ал үлүш жер азыр жерлер өзү иштетип атат. Ал жердечи, бирок эч кимге сатылып кеткен эмес. Жер турат. Жер турат. Жогоруда биз козгогон жагдайлардын акыбетинин жыйынтыгына албетте соттор гана чекит коюшат. Эгер арызданган тарап бардык мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланышып, жогорку сотко чейин барышса, ага чейинки маселе эбак эле экинчи тарапка чечилген экен. Демек учурдагы 5ке бөлүнгөн кооперативтердин ишмердүүлүгүндө мүлккө болгон менчиктеринин мыйзамдуулугу азырынча күчүндө. Бирок баары бир Шивегени капка ката албайбыз.